Бүгүн жалпы мектепте субботник болмокчу. Баарыңар класс жетекчиңер менен биргеликте өз участкаңарда иш жүргүзөсүңөр. Класс жетекчиңердин көзөмөлүндө жумуш жасайсыңар. Ар кандай тескери жумуштарга барбай, ага эжеиңердин көзөмөлүндө болосуңар. Бүтүрүшүбүз керек. Анан үчөңөрдүн уктуп элиңер. Үшөңөр. Ага, уктап турбайбыз. Инструменттериңер жок, эмнеге келиңер анан? Кечирип коюңузчу. Макул, анда инструменттериңер жок болсо, мына жактагы мусорларды колуңар менен тиресиңер. Уктуңарбы? Макул. Анда ишке киришкиле баштаптыр. Байстан! Байстан! Бегин! Бул! Менде ширинки бар. Жүрү өрттөйбүз кучканы. Жүрсүң өрттөйбүз. Жүрү. Элханды чакырып алалычы азыр. Элхан! Кол менен иштейм келбейт. Азыр! Менде ширинки бар. Мына эмне бар? Давай кучка өрттөйбүз. Жүрү өрттөйбүз. Чупрок, у меня бутылка Отто өчүрөлү чакага суу алып келгилечи. Алло, бул жүзүүчүбү? Тез жардам, биз Искаков мектебинде бир баланын буту күйүп кетти. Бытырак чакырып берип коесузбу? Ожог болгон кезде биринчи очередте ушу күйүп ожог болгон жерге муздак нерсе басыш керек, суу чачыш керек. Ошол эле учурда муздак жанакындай тряпкалардан басып, ошондой эле общий состояниясында шокко түшүп кетиши мүмкүн. Шок болбош үчүн успокаивать этиш керек, больнойду обезболивать этиш керек.
эгерде жүрөгү остановка берсе реанимационный мероприятие жасаш керек. 15-30 жолу жүрөккө 30 жолу непрямой массаж сердца и искусственное дыхание 2 жолу үйлөйбүз. Анан срочно госпитализациялаш керек.